улуттук китепканада Каректе калган издер аттуу китебимдин бет ачары болду. Коомчулук келди, улуттук жазуучулар союзунун өкүлдөрү келди, ошол каарманым келди. Эң башкысы ошол төрдүн көркү болгон эң сыйлуу коногум ошол Каректе калган издер китебинин башкы каарманы Шааркан Кенжегулу апа өзү келип ак батасын берди. Бул мен үчүн абдан бир чоң сыймык болду. Чакан болсо дагы ошол 90го чыккан Шааркан апанын бүтүндөй өмүрү ушул китепте камтылган. Бала кези өтө катаал болгон, ошо кичинекей кезинде баспай бечел болуп калган менен бой жеткенде апа күлүк болуп Крымга чейин жүгүрүп ушундай спорттук белдештердин жеңүүчүсү болгон, республиканы ошо бүткүл союздук иш-чарада көрсөтүп келген, ошол жактан да ийгиликке жетишкен. Андан кийин жашоосундагы кыйынчылыктар, окуу жайга тапшыргандагы аерде окуунун тартиби катаал болгондугу, мисалы азыр ааламдын тили англис тили деп баары билишет, үйрөнүүгө бардыгы ынтызар, бирок бул учур менен салыштырууга такыр болбойт эле. Англис тилинде А тамгасын билбей туруп барып, бирок ошол жерден күнү түнү окуп атып, апа мына 90го чыкса дагы азыр дагы англис тилинде так, даана, жакшынакай сүйлөйт. Анан турмуштагы апанын жөнөкөй эле кыргыз аялынын каармандыгы ушул китепте чагылдырылды. Апалар ар дайым бар болушсун. Апалар аалам жарыгы. Ар бир аял ушул Шааркан апанын кылган басып өткөн жолун өрнөк кылып, анан кичинекей учурда кыйналдым деп кайгырбай, чоң кыйынчылыктар бар экенин эске алып, бийиктиктерге жете берели, балдарды туура тарбиялайлы. Шааркан апанын билим берүү тармагында кылган эмгектери өзүнчө бир чоң бир китеп жазууга арзый турган маалыматтар.